Жалал Абад шаарында Курманбек стадиону толугу менен оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, пайдаланууга берилди. Ачылуу аземине министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев жана шаар мэри Эрнисбек Ормоков миңдеген футбол көрмандары катышты. Мына өзүбүзгө жакшы белгилүү болгондой, бүгүн Жалал Абад шаарыбызда чоң майрам. Себеби Жалал Абад шаарындагы Курманбек стадиону толук капиталдык ремонттон өтүп, эл аралык стандарттарга ылайыктуу жаңы стадион болуп кайрадан түзүлдү. Баарыңыздарды сиздердин жаңы эл аралык стандарттагы стадионуңуздар менен куттуктайм. Урматтуу шаарыбыздын тургундары жана кадырлуу коноктор. Бүгүн Жалал Абад шаарынын гана эмес, жалпы кыргыз эл үчүн өзгөчө кубанычтуу күн десем жаңылышпайм. Анткени шаарыбызда Курманбек атындагы стадион толук жаңыланып, өлкөбүздүн тарыхындагы алгачкы эл аралык талаптарга жооп берген гибриддик стадион болуп ачылып жатат. Буюрса кыргыз футболу бийик деңгээлге чыгып, бул стадиондо эл аралык мелдештер, чемпионаттар өткөрүлөт тирегишемин. Стадиондун ачылуу аземи чоң программадагы концерт менен коштолуп, белгилүү ырчылар элдин маанайын көтөрдү. Курманбек стадионунун футбол талаасы өлкө тарыхындагы алгачкы гибриддик футбол талаа болуп саналат. Стадион 4000ден ашуун адамга ылайыкташылып, мында футболчулар менен катар көрүүчүлөргө да ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Мына чоң жетишкендик, маңындагы Ташиев Кыдыршаев айтып кетти го, дагы көптөп стадиондор ачылат деп. Абдан сонун болуп атат. Биз, например, биз энелер футбол көрбөйт элек, биз только концертке келгенбиз. Азыр болсо, эми өзүбүздүн Мурас Юнайтедке от души болеть этип атабыз. Оюн аябай сонун. Мына элдер деле көрүп атасыздар өзүнүн маанайын. Абдан сонун. Жалал Абад шаарында ушундай жакшы стадион курулганында биз аябай кубанычтабыз. Жаңыланган стадиондогу алгачкы футболдук беттеш Жалал Абадтын Мурас Юнайтед жана Бишкектин Илбирс командаларынын ортосунда орун алып, оюн 3-1 эсебинде Мурас Юнайтедтин жеңиши менен аяктады. Футбол соңунда келген коноктор үчүн концерттик программа улантылып, салют атылды.